Мен кызматка келгенде тапшырма бердим эле. Ош базары, Дордой, анан Кара Суу базары боюнча. Союз тараган мезгилден бери карай контейнерлерде отуруп соода кыласыңар, кыштын күнү үшүйсүңөр, жайдын күнү ысыйсыңар. Далай эжелерибиз, апаларыбыз, карындаштарыбыз, ага инилерибиздин бардыгы ошол базарлардан оорукчан болуп калгандар көп. Туурабы же туура эмеспи? Анан тапшырма бергенмин. Давайте мындай бир өнүккөн өлкөлөрдө сыяктуу жанагындай соода борборлорун, базар эмес мындай тышта отуруп, контейнерде эмес, соода борборлорунда отуруп соода кылгандай шарттарды түзөлү деп. Анан бысымылда дегенде эле Салымбеков аксакалды чакырып келдим элем, Дордой базардын ээсин. Анан айттым эле, аксакал, мына 30 жылдан бери сиз ушул базардан 30 жылдан бери ушул базардан сиз миллиардер болдуңуз. Долларыбы дейбизби, сомубу дейбизби? Ушул жерде эми оңдоп, баягындай жана Дубай мол, Турциядагыдай, Стамбулдагыдай мындай бир эмелерди куруңуз деп. Элге шарт түзүп бериңиз. Аялдарыбыз тышта отурбасын кыштын күнү, жайдын күнү ошол ысыкта контейнерде бышпасын. Десем, макул жер трансформация кылып берсеңиз, бир 100 гектар жерим бар, ошол жерге көчүрүп, анан кайра тиги жерди контейнерди кайра ал жерге да салам деген бүгүнкү күнгө чейин салган жок. Билбейм, карылыкка моюн сунуп баратабы же кичине акчасын аябап атабы, мен сурай элекмин, жакында чакырып сураймын. Ош базарын болсо өзүбүз колго алганбыз, мамлекет мына жакында 1-2 айдын ичинде берки Ош базардагынын бардыгын жаңы базарга көчүрүп барабыз. Базар деп айтууга болбойт, ал жер эми соода борбору.